2022 жылдын 11 мартынан 17 мартына чейин Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин атайын буйругу негизинде Токтогул районуна караштуу 222 чакырымдан 255 чакырымына чейин Алабел жана Чычкан автоунаа жолдорунда кар көчкүлөрдү атайын мажбурлап иш-чаралар жүрүүдө. Бул иш-чарага министрликтин атайын координациялык негизинде Токтогул районунун жарандык коргонуу тиешелүү жарандык коргонуу кызматтары жерден иш алып барууда. Буга чейин 246, 255, 253 чакырымдарында кар көчкүн аттуу иш-чаралар жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин гидрометеорология агенттигинин берген шашылышын эскертүүлөрүн толук эске алып, ошо жолго чыгушу боюнча атайын иш алып барууларын эскертебиз. Жана ушундай эле атайын тиешелүү шаймандардын аба ырайынын кескин өзгөрүүнө байланыштуу жандардын алып жүрүүлөрүнү сунуштайбыз. Арал постунда Токтогул районундагы 271 чакырымдагы Арал постунда бул ушу Бишкек Ош жолундагы кар көчкү түшкөн учурларда автоунаалардын баардык түрлөрүнө убактылуу чектөөлөр киргизилет жол ачылганга чейин. Ал эми ошо кечки убактарда кар катуу жааганда атайын номер 23 жолдорду тейлөө ишканасынын сунушу негизинде жолдорду тазалоо иштеринде тоскоолдук жаралбаш үчүн жана жол тыгындарын алдын алуу үчүн оор жүк ташуучу автоунааларга убактылуу чектөөлөр кирип турат. Кырсыктардын алдын алуу боюнча Токтогул районундук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн атайын куткаруучулар тобу жана ыкчам тобу Бишкек Ош жолунун ошо 209 чакырымына чейин ошо алдын алуу боюнча күчү менен даярдыкта иш-чаралар жүргүзүп жатат. Ош Бишкек жолунун 221 чакырымдан 255 чакырымга чейинки кар көчкү түшүү кооптуулугу бар аймактарда кар көчкүлөрдү мажбурлап атайлап түшүрүү иш-чаралары 2022 жылдын 11 мартынан баштап жүргүзүлүп келүүдө. Бүгүнкү күндө ошол өкмөттүн 435 токтомуна ылайык жарандык коргонуу керектүү болгон бардык жарандык коргонуу кызматтары ошол иш-чарага тартылып, иш-чара жүрүп аткан учурларда, мисалы үчүн коомдук тартип сактоо кызматы тарабынан жолдорго убактылуу чектөөлөр киргизилип, убагы менен жолдор жабылып, кайра ачылып, иш-чаралар уланууда. Жолдо жүргөн жүргүнчүлөргө жолдо жүрүү эрежелерин так сактоо, аралыкты 500 метр сактоо, ошондой эле кооптуулукту алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери да кошо жүргүзүлүүдө. Кыргызстандын тоолуу аймактарында Бишкек Ош, Каракол Эңгилчек, Красная Горка Акташ, Алабука Канышкыя, Мырзаке Каракулжа Алайкуу автоунаа жолдорунун тоолуу тилкелеринде кар көчкү түшүү коркунучу күтүлөт деген шашылыш билдирүү өз учурунда такратылган. Азыр өзүңүздөр көрүп турган жер Бишкек Ош автоунаа жолунун 250 чакырымы номер 9 кар көчкү тилкеси болуп эсептелинет. Ушул кар көчкү тилкесинен жалпы көлөмү 216 000 метр кубка жеткен кар көчкү түшүрүлүп, жогоруда тилке алдын ала кооптандырылды. Азыр мынакей өзүң көрүп тургандай, ушул жерге кар көчкүнү мажбурлап түшүрүү иш-чарасы жүргүзүлүп, жалпы көлөмү 216 000 метр кубка жеткен кар көчкү түшүрүлдү. Ушул жер кооптандырылды.